Кайсы бир өлкөнүн келечегин көрмөй келсе, ал өлкөнүн жаштарына карагыла дейт данышмандар. Анын сарындай бүгүн дагы биздин ушул келечекте көптү үмүттөндүргөн бөбөктөрүбүз, иңилерибиз, жаштарыбыз келип отурат. Илим, билим дегендер көздөрү жаңып, китепти сүйүп окуган биздин кичи муундарыбыз бүгүн бизде конокто. Ассалому алейкум, урматтуу достор. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр достор биздин китеп кой жаштарыбыз менен бирден тааныштырып өтөлү. Умар өзүң жөнүндө бир аз толугураак маалымат берип тааныштырып өтсөң. Саламатсыздарбы. Мен Канибеков Умар Ренатович, 8 жаштамын. Мен Бишкек шаарында туулган. 2013 жылы 29 майда Бишкек шаарында туулган. Мен Калысордо конушундагы номер 86 орто мектебинин 3-Z класска көчтүм. Жакшы. Анда Билал, сен тааныштырып өтсөң. Саламатсыздарбы. Мен Шарали Билал Аскатович, 9 жаштамын. Мен 2012 жылы 24 апрелде туулган. Бишкек шаарындагы номер 86 орто мектебинин 3-Z классында окуйм. Кел Усман. Саламатсыздарбы. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Канибеков Усман Ринатович, 6 жаштамын. Мен Бишкек шаарында туулган. Менин тукуктегим Нарын районуна караштуу 8 март айылы. Азыр баарыбыз өзүбүздү бирден тааныштырып өттүк. Эми кезекти баягы биздин азыр социалдык тармактар аябай активдүү болуп жаткан учуру, ошол себептен азыр ошол соц тармакты мындайча айтканда силер бир эң позитивдүү, эң пайдалуу видеолордун арасында чыгып калдыңар. Умар, кел сенден баштасак, ырларынан окуп берсең. Сайырбек Ажиматов атамыздын мен кыргызмын дегендерин айтып берейин. Мен кыргызмын сатылбаган, сатпаган, мен кыргызмын баган артын сактаган, ата журтка жасайм деп биринген, ар күн сайын чоң казакка аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын, эзелтимин келечекмин максатмын, кылдагы кыйшайганын каалабай, кырчылдаган кыргыз деген жакшы атын. Мен кыргызмын, түгөлөрдө түтөгөн, мен кыргызмын, жок болордо күчөгөн, мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар, мен мезгилдинде ой чуңкурун түзүгөн. Мен кыргызмын, жөнөкөй мен улуумун, мертилтпеген эчин азап улуумун. Кылымдарга улап кетер дагы да, кыргызмын мен, эр манаскан муймун. Эң соңунда кол чапкылы. Аябай кыргыздын рухун көтөрүүгө, сонун дилдич менен айтып берди. Кезектер кеп алды. Ал Усман окуган кайсы бересиң китепти сүй деген, Китепти сүй, бакын бир китептин бир бакыл, ким китепке дос болсо, ал ошого жакын. Сүттөй таза билеки, деңди кең талабы, көптөй тумук акыйкат, анын ар бир бараны. Эң сонун. Азыр Усман Мамед Асан Ибраевдин ошол Фейсбукта жылдын мындай көптөгөн адамдарды кубандырган Гарвардда окуябыз деген. Саламатсыздарбы, китеп сүйүүчүлөр. Мен Канибеков Усман Ринатович, 6 жаштамын. Бакай табылды, ырланмай келерин баштаган. Бир адамдан бир китеп долбоору жаштарды өнүктүрөт. 10 жаштар Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Нуржигит агай айткандай, Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн алдыга кадам таштадык. Мамбет Асан Ибраев устазыбыздын Гарвард профессорун айтып берейин. Келер күндөрүн үмүт үзүп тебесиз. Кеткен ишке кей берүү керексиз. Эртеңки бизге чөңкүдөн маанилүү. Элдер үчүн, урпак үчүн керекпиз.
түндүргөн биздин жаш муунубуз ким болгусу келет? Умар, ким болгун келет чоң? Мен келечекте романттык компаниянын негиздеген Табылдыекен Безиев атамай жеке ишкер болуп Кыргызстандын экономикасы өнүгүшүнө салым кошом. Абдулла Ташиевич Манас Саматов байкелериндей болуп, айылма бак дарактарды, мөмө жемиштерди отургузам. Балыкчарда сугарам, тоок фирмасын курам. Кыргызстанды экономикасынын өнүгүшүнө экспортту көбөйтүүбүз керек. Андан кийин импорт деген жакшы нерсе, бирок импортту азайтышыбыз керек. Чоң адамдай ойлонуп аябай сонун. Жалсынчы чоңдо ким болсун? Мен келечекте Сабырбек Жумалиев атамызды күчтүү доктор болуп, эми кызмат кылам. Ул адамдарды чет жакка жөнөтпөй Кыргызстанга дарылангым келет. Сонун. Усман, сенчи? Мен келечекте эсенгичтик болом. Камчылык Ташиев атамдай эсенгичтик болом. Мамлекетимди ички жана тышкы душмандардан коргойм. Мен эсенгичтик болушум үчүн жакшы кылаттам. Мен Данадо курсуна барып атам. Коронавируска байланыштуу мен нөлөбай классына онлайн окуп бүтүрдүм. Деп байке, менде бир ой бар, айтып берейинби? Мен эртең чоңоюп Камчылык Ташиев атама президентке жардам бербесем болбой калды го. Анткени душмандар көбөйүп кетти. Улам сайын чеграны учуп жатат. Аларды кайра ордуна коюш керек. Мен эртең чоңоюп беспилотный дрондорду, самолетторду, ракеталарды чыгарып, чеграны бузуп киргендердин баардыгын талкалайм. Сонун, Кудай буйруса, жана чектен эрдин Күчүбекти кот да ошол себептен силердей муундар, силердей жаштар жоңоп келатканда Кудай буйруса мамлекетибиз эч жакка жоголбой, өзүбүз силер менен чогуу бирге мамлекетибизди сактап алса. Кел Усман, жанагы Мирлан Саменкожо агайыбыздын Бирик Кыргыз деген ырын азыр окуп бер, айтып бер биздин көрөрмандарга. Мирлан Саменкожо Бизнестин Бирик Кыргыз деген ырын айтып берейин. Улуп белек уңусу билиндеген, уруу белек уюгу бириндеген, уюткусу жок беле жата таңдын, улуулугун боюна сиңирбеген, бөркү баштан түшпөгөн бийик Кыргыз, көркү шамдай жаркыган Бирик Кыргыз, бөлүнгөндө бөлүнүп бүтүндүгүн, бөлөктөргө жем болбой Бирик Кыргыз, тегинге аман болчугу тентип кеткен, тексиздердин артынан ээрчип кеткен, мезгилдер болгондо бабалардын мекенинин бир бурчун кемитип кеткен, сайдын ташын сатпаган Бирик Кыргыз, салтын бийик сактаган жигит Кыргыз, сан миң жылдык каныккан тарыхым бар, сай-сайларга бөлүнбөй Бирик Кыргыз. Мен баарын эле бүт жаттаган эле байкелеримди эле айттым. Жакшы, эң сонун болгон ынтымакта баардыгыбыз. Надан белен тегиндин дилин бузган, найнык белен келиндин тилин бузган, ырыксыз белен ысылдыраган, ынтымакты журтумдун жигин бузган. Намысыңды, наркыңды билип Кыргыз, нагыз уулу дүйнөгө кирип Кыргыз, колтоолоп жериңди котуруп, кол башында мушкундар Бирик Кыргыз. Элчинен эрлер качкан жаман, эмичинен жерлерин саткан жаман, күлкүсү бүйта арбын болуп, күндүз түнү кызарып баткан жаман. Кайра баштын кармай сиңип Кыргыз, кастарыңды башкага тигип Кыргыз, кайрчыдар жер кезип жүрө бербей, кадырыңды кетирбей Бирик Кыргыз. Эң сонун. Умар. Садака чаап салтыңды кечкен болбой, келечектин кендирен кескен болбой, уйман, абийир, арыны сыйып салып, ырыскыңды ыг-жок тепкен болбой, бууданыңды кайрадан минип Кыргыз, бүт милдетти мойнуңа ирип Кыргыз, башкаларга кол сунуп жалдырабай, байрагыңдын түбүнө Бирик Кыргыз, жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин бийлигин күчтөгүлө, тагдырыңдын өзүң колуңа тыштан келген жардам күтпөгүлө, турпаңа белгиңди чийип Кыргыз, туңду көтөр, ар дайым бийик Кыргыз, түркөйлөргө чөгөрөп серппөй, түндүгүңдүн алдына Бирик Кыргыз. Рахмат силерге дагы бир жолу. Анан ушундай ырларды жаттап атабыз, китепкөй инсан болобуз деп китептерди жакшы көрүп окуп атабыз.
келечекте дагы эми жерибизге, мамлекетибизге пайдалуу инсан болгубуз келет Анан келгиле ошол биздин сүйүктүү Кыргызстаныбыз тууралуу сөз кылалы. Умар желек тууралуу өз оюңду айтып берсең. Желек 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Желектин өңү кызыл, ортосунда түндүктүн нуру бар. Түндүктүн четинде 40 нуру бар, 40 күндүн нуру бар. Ал эми 40 күндүн нуру 40 көрүүдөн тараганды түшүндүрөт. Оң канат, сол канат ичкилик болуп бөлүнөт. Мен сол канатына келем, кош жуурусунан болом. Ар бир кыргыз 7 атасын билүүгө милдеттүү. Мен 9 атамды билем. Ренат, Каныбек, Жумасан, Сүйрү, Бозкөтөн, Иса, Казы, Бердикожо, Тороктай. Эң сонун. Азыр болсо Усман Олдос тууралуу. Кыргызстан Евразия макетинен жайгашкан, суу тутуму, абасы таза, тоосу бийик. Кыргызстан 4 мамлекеттен чектешет. Анан Кытай, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстанда 7 область бар. Алар нарын, ысык, чүй, табасы, ош, жалгап кеткен. Эң сонун. Мисалы көлдөр тууралуу. Кыргызстанда 4 көл бар. Алар Ысык көл, Чатыр көл, Соон көл, Сарчелек. Ысык көлгө барып көргөнсүңбү? Жок, барып көргөн Ысык көл. Ошо барып көргүң келет 4 көлгө тең? Барып көргүм келет. Эң сонун. Ошол Сарчелек көлү да дүйнө жүзүндөгү эң кооз көлдөрдүн эң алдынан турат. Кудай буйруса, өзүбүз силердей жаш муундар аларды даңазалап, сактап, көздүн карагендей дүйнө жүзүнө баягы жакшы ат менен чыгарат деген ойдобуз. Азыр болсо бүгүн мен сүйгөн китеп деген долбоо бар бизде. Азыр эмне себептен китепке кызыгып калдыңар эле? Бирден айтып өтсөңүр. США дегенди билесиз, Тилек байке? США? Жок, билбейт. США деген жөнөкөй бул Америка эмес. США деген Нарын районуна караштуу Сенчимар Чора кудук айылдарынын баштаган байке эжелериндей болуп, мен дагы көптү окуп, көптү билгим келет. Мен Усман экөөбүз США жаштар уюмуна мүчөбүз. Анткени биздин түпкүтебиз Нарын районуна караштуу Сенчимар айылы. Эң сонун. Демек США деген бул чыныгы ошол кыргыздын айылдарынын бириктирген уюм Эң сонун. Баракети. Мисалы сенчи эмне болуп китепке кызыгып калдың? Мага Тайнен 365 күндө алып берген, ошону окуп түшүнүүнүздү айтып беребиз. Ринат айкем дагы бир тема көрсөтөт, ошонун түшүнүүнүздү айтып, аны талкуулайбыз. Анан Касымалды Баялинов атындагы китепканасына барып китеп окуйбуз. Аякта көп китеп бар экен. Эң сонун. Усман, китепке эмне болуп кызыгып калдың? Биз үйдөн атам Умар байкемдер китеп окуп беришет. Андан кийин биз атамдарды Касымалы Баялинов атындагы китепканасына барып, атам читательский чыгарып беришкен. Эң сонун. Андан кийин ал жака китептер толтура экен, мынча компьютерлер бар экен. Ал жактан ойлойларга боёгонду, сүрөт тартканды, жазганды үйрөтөт экен. Эң сонун. Окуганды үйрөнүп калдыңбы? Окуй аласың. 5тен тамам коштум. Эң сонун. Азыр болсо ошол силерге өзүңөр окуган же айтып берген жомоктордон мага айтып берсеңер. Аябай уккум келип атат. Биздин көрөрмандарга да кызык болуш керек. Кандай жомокто өзүңөр сүйүп, балким жомоктогу каармандар тууралуу да айта кетесиңер. Ит менен эшек. Эшекте бир кишинин эшеги эти болгон экен. Эшегине оор жүктөрдү
болсо жашы үйүнө алып кирип өчкен, анан тамак берип өчкен, анан эшек болсо итке айтат: "Досум, сен неге сени башкалар жакшы көрүшөт?" дегенде, мен алардын тилин билем, аларды мен угам, анан бош болгондо мен алар менен ойнойм дейт. Анан эшек дагы ит болгусу келип, анан үйгө кирип, анан кырганда анан тактайды сындырып алып, анан кууп чыгат. Демек, бул жумуктан кандай үлгү алсак болот? Эшек итке окшобойт, ит эшекке окшобойт, анан эшек деген үйгө кире албайт, итти үйгө киргизбеш керек. Тиги бадыраңды жакшы көргөн түлкү бир эмгекчил киши болот, жердин сонун айдап жүргөн. Бадыраңдар өсүп чыгат. Ошол бадыраңга туз себеп жегенди жакшы көрсө экен. Анан бир түлкү келет, табактас туз себеп бадыраңга туз себеп турган жагат. Киши болсо бадыраңын өстүргөндө тиги адамга да жагып, түлкүгө чейин жакшы экен. Анан тиги түлкү болсо келип отуруп ошону жегенди жап калат. Ал эми күндөр уурдап жей берчү экен. Анан семирип кетет. Үйүнө кетип баратса, тиги Аю деген досу айтат: "Сен эмне мынча семирип кеттиң?" деп. "Ооба, мен семирип кеттим. Тиги бир кишинин үйүндө бадыраң өсөт экен. Ошол жерди жакшы айдайт экен. Мага жапты бадыраңды" дейт. Анан бул жумуктан кандай үлгү алсак болот? Ушундай түлкүгө окшоп буурдап жебеш керек. Ар ким өзү эмгектениш керек. Акыркы менен жашаш керек, Усман. Bir avuçka bir kemir oluptur, anın 3 kız oluptur. 2 kızı tentekken, biri kızı jakşıken, bularga kayıp tarbiyalayбыз деген, аларга баштык тикпейт. Андан кийин аларга баштык тигип, анан 2 кыз тентектип, ортосун тешип коюшат. Жакшы кыздыкын жутуп коюшат, аларды карагатка жөнөтүшөт. Карагатта урушуп бара беришет экен. Андан кийин жакшы кыздыкы бателе толуп кете берет экен. Анан 2 кыздыкы толбой басып кетип кетип үйүбүзгө кетели, үйүн таппай калып жактан жарык күн басып биздин үйдө барганда жескер бир отурат. Келе колок кыздар менен аларга төшөп салып берет. Андан кийин ал эшикке чыгып бычакты тутуп, "Мени карап келчи" дегенде, ал бычакты тутуп бизди жейин деп атыптыр дегенден алар 2 четине толтура таштарын салып качып кетишет. Караса жок, анан аяка кайтып бардыңар дегенде 2 чөмдөгүбүзгө толтура таштарды салып бардык дегенде, ал 2 чөмдөгүнө толтура таштарды салып камчыланып шыбырына минип барганда ал чөгөрүп калат. Анан көлдүн жээгине келишет. Андан кийин үйлөнө жетет. Экинчибиз жакшы кыз болобуз, жаман кыз болбойбуз деп апасынын тилин алып жүрөт экен. Биз бул жомоктон кандай үлгү алсак болот? Жакшы кыз болуш керек экен, талашпаш керек экен, тентек болбош керек экен. Эң башкысы тыйым болуш керек, Эң сонун. Азыр силерди көрүп жаткан өзүңөр менен тең курдаштарыңарга же болбосо улуу байке эжелериңерге эмне деп кайрылат элеңер, эмне деп айткыңар келет? Каалоо тилек айтсаңар болот, сунуш айтсаңар болот. Байке эже иңилерим, силер дагы видеого чыккыла, анан силерди дагы элдер көрүп, анан силерге класс басып коюшат. Эң сонун. Китеп окушсун эң башкысы. Эжелерим, байкелерим ушинтип видео чыккыла, кино чыккыла, китепти көп окуп, китепти сүйгүлө. Анан ушинтип жакшы окуп, билимдүү болуш керек. Эң сонун. Жакшы окуп, китепти сүйүп, байке эжелерим жакшы окуп, YouTube'га чыккыла. Биз бул жакта чыгып атабыз, силер да чыккыла. Эң жакшы көргөн сабактарыңар кайсы сабактар? Математика.
Математика. Сагынчы? Сүрөт. Сүрөт. Орусча. Орус тили адабиятыбы? Эң сонун. Буюрса келечекте өз максатыңарга жетип, Кудай буюрса ошол эле бакай талдуу байкелер окшогон байкелер жол көрсөтүп, Кыргызстандын керегине жараткан мырзалардан, жигиттерден болгула. Дагы бир жол чакырсак келесиңерби? Ооба, келебиз. Дагы көптөгөн китептерди окуп, жоңокторду окуп, ата-энеңер күнүгө жоңок окуп береби да? Ооба, окуп берсин. Бүтүнчө атап Кур'ан сабагын. Эң сонун. Ошол рахмат силерге дагы бир жолу келип бергениңер үчүн. Дагы көптөгөн китептерди окуп, эң билимдүү, китепке кызыккан, жигердүү жаштардан болуп чоңоюп алат. Сүйлөштүкпү? Рахмат.